Урматтуу эжекелер, баарыңыздарга кутман кеч. Биз анда акырындык менен баштай берели. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, атым Айгерим болот. Ушул Ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун ассистенти болом. Кайрадан сиздер менен кезектеги чай сүйлөшүүбүздү көрүшүп, ушинтип баарлашып жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн биз сиздер менен абдан бир кызыктуу теманын үстүндө пикир алмашабыз. Бул маалыматтык коопсуздук жөнүндө сөз болмокчу. Бизде бүгүн конокто тренерибиз катары Өмүрбекова Гүлзат Кочкорбаевна келип отурат. Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалыматтык системалар жана технологиялар кафедрасынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, университеттин профессору Гүлзат эжекебиз биздин катарда. Бүгүн сиздер менен чай сүйлөшүүдө ушул маалыматтык коопсуздук, онлайн коопсуздук жөнүндө кеп курмакчыбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бул чай сүйлөшүүлөр бизде Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын жана ошондой эле Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын Ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында жүргүзүлүп келет. Анда эмесе биз бир нече техникалык маселелерди дагы сүйлөшүп алалы. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроо болгон болсо, чатты колдонсоңуздар болот, чатка жазып койсоңуздар болот, же болбосо бизде астында кол көтөрүү функциябыз бар. Ошол кол көтөрүү функциясын колдонуу менен биз модератор катары сиздерге кезек-кезеги менен сөз берип турабыз. Андан тышкары бири-бирибизге тоскоолдук жаратпаш үчүн сураныч сөзсүз түрдө микрофонуңуздарды өчүк кармаганга аракет кылыңыздар. Сиздерде баягы биз тараптан сөз берилип, сурооңузду берердин алдында кандайдыр бир ой пикириңизди билдирүүдө гана микрофонуңузду иштетиңиздер. Эгер баары түшүнүктүү болсо, биз жакшы эле угулуп, көрүнүп аткан болсок, анда мен сөздү биздин Гүлзат эжекебизге берейли. Өзүн тааныштырып, андан кийин кыскача сиздерге ушул маалыматтык коопсуздук боюнча презентация кылмакчы. Гүлзат эже. Саламатсыздарбы? Урматтуу депутат айымдар, урматтуу уюштуруучу эжекелер. Тааныштырып өткөндөй эле, мен Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалыматтык системалар жана технологиялар деген кафедрасында кафедра башчы болуп иштейм. Техника илимдеринин кандидатымын. Ушул Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин профессору болуп бүгүнкү күндө эмгектенем. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, сиз демонстрацияны сиз берип коет окшойсуз, жата меники катып калып атат да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ар кандай маалыматтардын коопсуздугу өтө орчундуу маселелерди жаратып келатат. Билесиздер, бүгүнкү күндө баягы айтып келгендей эле, ким көп маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат. Ким алдыңкы маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Эгерде биздин колубуздагы бизге керектүү маалыматтардын баардыгын башка бирөөлөр башкара ала тургандай болсо, башка бирөөлөр анын үстүнөн иштей ала тургандай болсо, анда бизге сөзсүз түрдө кооптонуу жаратат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндөгү тема менимче актуалдуу темалардын бири болуп эсептелинет. Ошон үчүн кийинки слайдка өтө берсеңиздер. Темабызды ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары үчүн маалыматтардын коопсуздугу деген темада баяндама жасоого уруксат этесиздер. Анда дагы эле ошо элибизде айтылып келгендей, корооңо сак бол, коңшуңду ууру тутпа дейт. Ошон үчүн кандай жагдай болбосун, биз өзүбүздүн ар бир кыймыл аракетибизге, ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө, ар бир өзүбүздө болгон маалыматтарга сак болсок, анда биз эч кимден мындай күмөн санап бир кооптонууну жаратпай жашасак дагы болот да. Ошондуктан бул баяндамабызда жергиликтүү кеңештин ар бир депутаты, бир эле жергиликтүү кеңештин эле эмес, ушул жалпы эле мамлекеттик кызматтарда иштеген айымдар болобу, же жалпы эле иштеген кызматкерлер үчүн маалыматтын коопсуздугун билүү, маалыматтардын коопсуздугуна тыкыр мамиле жасоо бул
бүгүнкү күндө орчундуу өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелинет. Биз маалымат коопсуздугуна ар кандай коркунучтарды, алардан кантип коргонууну жана маалыматтарды онлайн кантип коргоо жөнүндө ошол бүгүнкү баяндамада талкуулайбыз. Кийинкиге өтсөңүз. Кийинкиге өтө берсеңиз. Эми сөз кыла кетсек, маалыматтын коопсуздугу деген эмне? Мына бүгүнкү күндө жалпы эле адамзаты, буда мурункуга койсоңуз. Маалыматтар менен иштешет да. Эми бул маалымат дегенде эле сөзсүз эле баягы документалдуу түрдө берилген нерселерди айтпайбыз. Бул маалымат менен биз күнүмдүк турмушта ошо туулгандан тартып, ошо өмүрүбүздүн акырына чейин маалыматтар менен иштейбиз. Ал маалыматтардын эмнесин, кайсы жерде, кандай жагдайда колдонуш керек экендигин баардыгыбыз эле аңдап түшүнөбүз да. Эми ошон үчүн ушул маалыматтарды кандай кылганда биз коопсуздук абалда пайдалана алабыз деген суроонун үстүндө биз ойлонушубуз керек, иштешибиз керек. Мына жөн эле үй бүлөдө деле айта турган болсок, эгерде бир анча мынча баягы сырдуу маселелер болот, үй бүлөнүн ичинде деле баягы балдарыбыздан жашырган маселе болот, жолдошторубуздан жашырган маселелер болот, маалыматтар болот. Мына ошолорду деле биз эгерде купуя сактап, ошонун керек учурунда колдонуп, анан туура багытта пайдалансак, анда биздин мына үй бүлөбүзгө деле бир топ мындай жакшы жашаганга шарттар түзүлөт. Эгерде биздин ошол купуя сактаган маалыматтарыбыз сыртка чыгып кеткен болсо, биз жеткирбей эле деген адамдарга жетип калган болсо, анда жөнөкөй эле турмушта деле ала бир топ көйгөйлөр жаратат. Ошондуктан бүгүнкү күндө маалыматтын коопсуздугу жөнүндө биз өтө тыкыр ойлонуп, жакшы анализдеп, ошого чоң терең маани беришибиз зарыл да. Маалыматтык коопсуздук деген эмне дегенде, бул маалыматты уруксатсыз кирүүдөн, пайдалануудан, аны ачыкка чыгаруудан, өзгөртүүдөн же жок кылуудан коргоо деп бул мындай официалдуу түрдө, илимий түрдө айтыла турган эрежеси ушул сыяктуу болуп айтылат. Бул маалыматтын коопсуздугу айрыкча ушул жергиликтүү кеңештердин, жалпы эле депутаттардын иштери үчүн, өздөрүнүн ишин жүргүзүү үчүн маанилүү маселе болуп эсептелинет да. Себеби эмнеде? Себеби алар шайлоочулардын жеке маалыматтары менен иштешет. Ар бир шайлоочунун персональный данные деп коет, ошол жеке маалыматтары менен иштешет. Ошон үчүн алардын жеке маалыматтарын сакташ керек. Ошондой эле ушул депутаттар айымдарга дегеле, депутат эркектерге деле каржылык маалыматтар дагы бүгүнкү күндө каржылык маалыматтарга да жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошон үчүн ар кандай шайлоочунун жеке маалыматтарын, ошондой эле каржылык маалыматтар сыяктуу купуя маалыматтарга алардын жеткиликтүүлүгү бар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө буларды биз коопсуз жагдайда пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Эми маалыматтык коопсуздукту дагы бир жолу айта турган болсок, бул компьютерлерди жана интернетти колдонгон ар бир адам үчүн маанилүү маселе. Бул жерге биз дагы баягы чөнтөк телефонун, кол телефонун дагы кошсок болот. Ошол жердеги маалыматтардын баардыгын колдонгон адамдар үчүн бул маанилүү маселе болуп эсептелинет. Эми жергиликтүү кеңештин депутаттары үчүн демек анда бул өзгөчө маанилүү маселе деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени алар баягы эле айтып кеткенибиздей, өздөрүнө же шайлоочуларына эч кандай зыян келтирбей тургандай иш алып барыштары керек. Эгер алар ошол тиешелүү, ар бир адамга өзүнө тиешелүү болгон персональный маалыматтарды, жеке маалыматтарын купуя кармаганга мүмкүнчүлүктөрү жетпесе, анда бир топ көйгөйлөр жаралып калышы мүмкүн да. Кийинки слайдка өтсөңүз. Кийинкиге өтсөңүз. Азыр Эми которулбай жатат да.
Кайрадан көрүндүбү? Ооба. Туура, Эми маалыматтык коопсуздук, маалымат жөнүндө биз эми түшүнүк алып алдык деп ойлойм. Эгер түшүнбөй калган болсоңуздар, кайрадан кийин суроо жоопто дагы бышыктасак болот. Эми маалыматтык коопсуздуктардын кандай коркунучтары бар? Кандай маалыматтык баягы зыяндуу жактары бар деген нерсеге келе турган болсок, алардын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Мисалы үчүн, опузалап талап кылуучу программалык камсыздоо деген бар да. Муну программное обеспечение вымогатель деп айтып коюшат. Бул эмне кылат? Бул колдонуучунун файлдарын, ошол биз ар бир жасаган ишибизди, ар бир документтерди файл кылып сактайбыз да. Ошол файлдарын шифрленген жана аларды чечмелөө үчүн өтө көп убакытты, көп деген күндөрдү, айларды талап кыла тургандай кылып, бир ача албай тургандай, аларды кайрадан расшифровать эте тургандай, өтө чоң кесепеттүү бир жагдайларга алып келе тургандай, алып келе ала тургандай бир программанын түрлөрү бар ошондой. Анан фишинг деп коет. Фишинг бул социалдык инженериянын бир түрү болуп эсептелинет. Мында дагы шылуундар колдонуучуларды алдап, аларга жеке маалыматын же финансылык маалыматтарын берүүгө, алууга аракет кылышат да. Мисалы үчүн, ошо кээ бир адамдар деле ушуга туш болсо керек, араңыздарда деле болуп калышы ыктымалдуулугу бар. Айтышат да, мен бир нерсеге ишке сизди жумушка алайын же онлайн жумушка алайын, сиз мага картаңызды жөнөтө коюңуз, же болбосо картаңыздын эки жагын тартып жөнөтө коюңуз, мен сизге акча которо калайын деген, ушул сыяктуу ушуга окшогон мындай шылуундардын аракеттери жасала турган коркунуч болуп эсептелинет. Бул фишинг деп дагы айтылат. Анан ошондой эле кийинки бул зыяндуу программа, вредоносное программное обеспечение деп айтылат. Бул колдонуучунун компьютерине же тармагына дегенде сетине зыян келтирүү үчүн иштелип чыккан атайын программалар болуп эсептелинет. Ошондой эле кызматтан баш тартуу, DOS деп айтып коюшат. Бул чабуулдары, бул эмне деген? Бул атаки типа отказ в обслуживании деп коет да. Бул жерде веб-сайтты же кызматты колдонуучуларга жеткиликсиз кылып койгон кандайдыр бир чабуулдардын бир түрү болуп эсептелинет. Жергиликтүү кеңештин депутаттары туш болушу мүмкүн болгон көптөгөн маалымат коопсуздугуна коркунучтардын бир нечеси гана айтып кеттик да. Ушундай коркунучтарга депутаттар туш келип калышы мүмкүн. Булар бир нечеси гана. Мындан башка дагы толтура түрлөрү бар. Эми бул ушундай коркунучтардан коргонушубуз керек, алардан дайыма кабардар болуп турушубуз керек. Жана алардан кабардар болуш үчүн биз эми өзүбүз коргонуу чараларын көрүүгө мажбур болушубуз керек да. Ошону коргонуу чараларын биле тургандай бизде бир мындай ыкмашыгуулар, көндүмдөр болушу керек. Кийинкиге өтүп койсоңуз. Айгерим, кийинкиге өтүп койсоңуз. Азыр кайрадан чыгыш керек окшойт. Кийинкиге өтүш үчүн. Стрелканы бассаңыз өтпөйт абы? Өтпөй калып атат да. Так, эми булардан кантип коргонуш керек деген суроо пайда болот. Сөзсүз түрдө биз ошол маалыматтык коопсуздуктун коркунучтарынан колдонууга милдеттүүбүз. Буга эгерде депутат болуп келген болсоңуздар, депутат болуп иштеп аткан болсоңуздар, анда жөнөкөй адамдарга караганда дагы сиздерде милдет жогорураак болуш керек да. Маалыматтык коопсуздук коркунучтарынан коргонуунун ар кандай жолдору бар. Мисалы үчүн, биринчи эле жолу күчтүү сырдуу сөздөрдү колдонуңуз. Жана сырдуу сөз деген бул пароль. Парольду колдонгонуңуздарда өзүңүздөрдөн билсеңиздер деле керек. Эми айрым билбеген дагы адамдар болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө парольду жазып аткан учурда көпчүлүк адамдар 1 2 3 4 5 6 деп эле коет. Же болбосо туулган күнүн, айын, жылын эле жазып коюшат. Же баласыныкын, же күйөөнүкүн жазып коюшат да. Мына ушундай учурлар кооптуу болуп эсептелинет. Себеби ошол тиги жаман ойлогон адам сөзсүз түрдө ошол нерсени биринчи аракет кылат. Ошол сиздердин туулган күндөрүңүздөр, жылдарыңыздарды билип алышы мүмкүн алар, балдарыңыздардыкын билип алышы мүмкүн. Же болбосо өздөрү деле ошол катар сандарды
өздөрү деле жазып коюп, түз эле сиздердин маалыматтарыңызга туура эле атака кылып кирип калыштары мүмкүн да. Ошон үчүн сырдуу сөздү жазып атканда, пароль жазып атканда кайсы жерге жазбаңыздар, сөзсүз түрдө татаал, узун болгон, анан тамга менен сандар аралашып кеткен, жана символдордун айкалышы менен кошо жазылган сөздөр жазышыңыздар керек. Бул мисалы үчүн банкка барганыңыздарды деле айталы, мисалы пенсия аласыздарбы, айлык аласыздарбы, эгерде банктын тиркемесин деле ала турган болсок, мына жөнөкөй күнүмдүк колдонуп жүргөн, ошол тиркемеңиздерди дагы сиздер сыр сөздөрдү жазып атканда ушундай татаал сөздөрдү жазганга аракет кылышыңыздар керек да. Мына мисалы үчүн айталы, мен Гүлзат Омурбекова деп турган болсом, мен мисалы үчүн 10 гул 25 85 90 деп туруп, кайра Бекова нижний пробел да бир нерсе деп ушинтип мындай бирөөдүн акылына келбей тургандай кылып туруп символдорду коюп коюшубуз керек. Арасына баш тамгаларды же кичине тамгаларды дагы коюп, ушундай кылып жазып алышыбыз керек. Анан ошол эле учурда сиздерде мындай неме болуп калышы мүмкүн, бул унутуп калышыбыз мүмкүн да. Эми чындап эле күнүмдүк турмушта күнүгө эле колдонбогондон кийин унутуп калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн ушул жерде мен сразу эле сиздерге сунуш айтып кетет элем. Телефонуңуздарда ар бириңиздерде заметки деген бар. Заметкиге ошол сыр сөзүңүздөрдү жазып койсоңуздар, заметкиге дайыма телефонуңуздар жаныңыздарда болот. Анан ошол жерден карап пайдаланганыңыздарга дагы ыңгайлуу болот. Бул биринчиси болуп атат. Унутуп калбаш үчүн. Унутуп калбаш үчүн да, унутуп калып, анан кайрадан запрос кылып да убакытты кетирбеш үчүн ошо өзүңүздөрдүн жаныңыздарда телефон дайыма болот. Эгер блокнотко же бир тетрадька бир нерсеге жазсаңар, бир жерге барсаңар үйдө калып калат же ушундай дайыма жаныңарда болбойт. Ал эми телефон менимче дайыма жаныңыздарда болот. Андан кийин сөзсүз түрдө бул соткаңыздарга болобу же компьютерлерде болобу, обновление деп коет да, программаларды жаңыртып орнотуп турушуңуздар керек. Жаңылап турушуңуздар. Кээ бирлер болсо ошо бир жолу орноткон боюнча жүрө беришет да. Программанын жаңыртууларында обновление кылганда көбүнчө компьютерлердин кесепеттүү программалардан коргоого жардам бере турган коопсуздуктар пайда болот да. Ошон үчүн тез обновить этип турган жакшы болот. Андан кийин антивирустар, антишпион программалар бар. Ошолорду дагы орнотуп колдонуп коюп алсаңыздар болот. Бирок бул жерде дагы бир нерсени айта кете турган болсок, эгерде сиздер ошо антивирустарды компьютерлерге колдонгон болсоңуздар, бул жерде өтө этият болуп колдонуш керек да. Себеби баягы күчтүү антивирустар компьютерлериңер эгерде мындай слабыйраак, начарыраак болсо, оперативдик памяттары начарыраак болсо, анда катырып да коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сиздердин ошо компьютерлериңиздер көтөрө ала тургандай кылып коюп жүргөнүңүздөр жакшыраак болот. Могу антишпион дегенчи ал кандай болот эже? Антишпион деген дагы ошондой эле программа, ошо шпиондукка каршы ушу антивируска окшош эле программалар. Бунун өзү Өчүрүп коебуз, түрлөрү көп. Аны интернеттен деле издесеңиздер, ошо бесплатныйлары деле болот. Рахмат. Так. Эми дайыма маалыматыңыздарды сиздер эми ошол сактап биринчиден защита кылып атасыздар, антивирусный программа же антишпионный программаларды коюп кылып атасыздар, сыр сөз менен кылып атасыздар. Мисалы үчүн компьютерди каалаган эле адам ачып кирбей турган кылып атасыздар, телефонуңуздарды ушинтип атасыздар. Бирок ошол эле учурда соткаңыздарда дагы ошондой нерселер болуп калышы мүмкүн. Алардан өтө этият болуп атасыздар. Эми дайыма эле ошентип эле коргоно албайсыздар да. Эгерде чындап жаман ою болгон адам болсо, ал жөн эле кирип, ошо маалыматтарыңарды өчүрүп коюшу мүмкүн. Анын ичиндеги мазмунун туура эмес, сиздер кетип аткан жолдон тескери багытка оңдоп жазып коюшу мүмкүн. Жана башка бир топ коркунучтар бар да. Эми ошолордун дайыма эле эмне кылыш керек эми деген дагы суроо бар да. Бул учурда эгерде сиздерге ошол кесепеттүү программа жугуп калса, бул деген сөз вирусный программа жугуп калды дейли да. Жугуп калган учурда же болбосо компьютерлериңер бузулуп калган болсо, маалыматтарыңар дагы жоголуп кетиши мүмкүн.
Эми дагы бир нерсени айта кетсек, азыр бүгүнкү күндө кайсы жерге барбайлы Wi-Fi орнотуп коюшкан да. Wi-Fi бар, бирөөнүн үйүнө барасыздарбы, же бир мекеме ишканага барып каласыздарбы, айрыкча мына депутаттар семинар, конференция деп да бир топ жерлерге барып каласыздарбы. Мына ошол Wi-Fiга түз эле кирип эле улана берсеңиздер эле иштеп атат деп сүйүнүп жүрө бергендин өзү деле жакшы эмес да. Мына жерде жазып атабыз да. Коомдук Wi-Fi тармактарынан да этият болуңуз. Эгерде сизде ушундай бир орчундуу документтер болсо, жашыруун, сырдуу документтер, купуя документтер болгон болсо, сиз ал документтериңиздерди ушу көрүнгөн жерде эле ача бербеңиз да. Эгерде Wi-Fi бар болгон жер болуп калса дагы, ошол жерде Wi-Fi тармактары сиздин маалыматыңыздарды кармап калышы мүмкүн. Эгерде сиз Биз ага подключение кылбасак делеби? жок, подключение болсоңуздар да. Болуп Болгондон кийин, калсаңыздар да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сиздер VPN-ди колдонушуңуздар керек да. Ошону колдонгонду сунуш кылабыз. Wi-Fi-ди колдонуп атканда деле сиздер VPN-ге кирип койсоңуздар, азыр VPN жөнүндө кийинирээк дагы айтабыз. Менде бир суроо бар эле да, жанагы Данныйларыңыздарды шифрлеп коюшуңуздар мүмкүн. Эми аны шифрлеп бардык эле адамдар шифрлей албаса керек. Бирок аны дагы эгер үйрөнүп алсаңыздар жаман болбойт да. мына карта боюнча айтып өттүңүз. Менин картамдын паролуну азыр немеден эле айлык алып аткан жерден эле паролду өзгөртүп коюңуз деп атат. Ошону өзгөртүп койсок дагы боло береби же ал жерде дагы коопсуздук керекпи? Жок, аны сиздер өзүңүздөр өзгөртүп кое бересиздер. Сөзсүз түрдө паролду тез-тез өзгөртүп туруш керек. Паролдучу бир пароль менен эле жүрө бербеш керек, аны тез-тез өзгөртүп туруш керек өзү. Анан картаңыздарды, эгерде мындай картаңыздарды, мисалы үчүн бирөө айтат да, айталы бир сайтка кирип калдыңыздар, сиздер жумушка алдык, мына иштедиңер, эми айлык которобуз деп, бул менин өзүмдүн деле лично көп эле башыма келет да. Анан минтет картаңыздын эки жагын тартып жөнөтө бериңиз, биз картаңызга акча салабыз дешет да. Ошондо сиз картаны деги эле тартып жөнөтпөш керек да. Биринчи бет мурунку убактарда аркаңкы бетин кошкондо жана аркадагы 3 саган же бир аркада сандар болот го. Ошону кошот дагы кадимки эле приложениени өздөрүн установка кылат дагы ошол сан менен сиздин картаңыздын счетуңузга түздөн түз кире алат да шылуундар. Мурун ошентче эле аркасындагы дечи эле, азыр даже алдыңкы бетинде көрсөтпөш керек. Азыр Мына жерден айтып калдыңыз да, эже VPN-ди колдонуш керек депчи. Анан VPN-ди опасный деп да айтып калышат эмеспи? Азыр ошону шифрлеген жөнүндө азыр айтып беребиз, VPN жөнүндө кийинки слайдтарда айтабыз. Маалыматтык коопсуздук коркунучтарынан сөзсүз түрдө сиздер кабардар болуп турушуңуздар керек. Эми мен мындай ачык эле айтканда, араңыздарда мисалы мындай чоң энелер, тайнелер деле болуп калышы мүмкүн да. Мындай жаман ойдо эмес, жакшы эле ойдо ушул нерселерди неберелерибиз да жасап коюшу мүмкүн да. Биздин акчаларыбызды алып коюшу мүмкүн, туурабы? Ошон үчүн сөзсүз түрдө ар бирибиз өзүбүзгө этият болуп, жана коңшубузду урут тутпаш керек дегендей. Бул сөзсүз эле чоң неме хакерлерден коргонушубуз эмес, бул ар бир жаныбызда жүргөн адам деле бизге 100% ишеничтүү эмес да алар. Ошон үчүн сөзсүз ошол паролдорубузду жаңылап турушубуз керек. Эми биз билген жана билбеген жаңы коркунучтар бүгүнкү күндө тынымсыз чыгып атат да. Ушу программисттер деле билбей калган коркунучтар тынымсыз чыгып атат. Ошон үчүн ошолордон дагы мүмкүн болушунча кабардар болгонго аракет кылып турушуңуздар керек. Кийинкиге өтсөңүздөр, ошо кийинкиде VPN жөнүндө берилсе керек эле. Могу карта боюнчачы номер сураса кантип беребиз? Мисалы сурашат кээ бирөөчү. Эмне кылып беришибиз керек? Картаңызга которуп коюңуз деп, ал сураганда жөн эле сиздин немелериңиз сурайт, ага бир санын эле жазып жөнөтүп коюңуз, тартпай элечи. Хорошо, түшүнүктүү. Бетиндеги эле немесин, анан аркаңкысын вообще көрсөтпөгүлө эч кимге. Аркасындагы картанын аркасында 3 сан бар го. Макул, рахмат. Ошону даже неберелерге деле көрсөтпөй коюш керек да, балдарга деле көрсөтпөй коюш керек анычы. Эми мына VPN жөнүндө сурап атасыздар. VPN деген эмне? Ушуну сөзсүз сурашса керек деп атайын, коюп койдук эле. VPN бул интернетке коопсуз туташуу үчүн, коопсуз деп атат. Туташуу мүмкүнчүлүгүн берген виртуалдык жеке тармак бул, жеке. Банда универсальный бардыгына кетип турган тармак эмес да.
сиздин интернет трафик деп коет, ошол баягы маалымат алмашып аткандагы трафигиңизди шифрлеп коет бул VPN. Шифрлейт дагы, аны сырттан карагандарга окулбай турган кылып коет да. Сиздин өзүңүздүн тармагыңызда маалымат кетип атат да, аны биз айттык да жана шифрлеш керек да, ал шифрлеп коет дагы, окуй албай сырткы немелер окуй албай тургандай кылып коет да. Анан VPN сервер аркылуу гана сизге багыттап турат. Анан IP дарегин, изди жана жайгашкан жерлердин баардыгын бул маскировать этип коет да. Эми ошол VPN деген бул жалпы түшүндүк болуп атат да, Virtual Private Network деп атат. Эми бирок булардын дагы өзүнүн сервистери бар, бир нече сервистери бар да. Интернеттен эле издеп көрсөңүздөр болот. Муну азыр сүрөткө тартып алсаңыздар деле болот. Мына кандай сервистери бар экен да. NordVPN ушундай түрлөрү бар. Ушулардын ар бирине кирип, таанышып туруп эле ошол бир сервисин колдонсоңуздар болот. Ошол жерде эмне экенин, бири-биринен артыкчылыгы эмне, кемчилиги эмне экендиктерин баардыгы интернетте жазылып коюлган. Эгерде баягы немеден мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, азыр нейросеть деп болуп атат го, нейросеть аркылуу ChatGPT, Gemini, Толтура деген нейросеттер бар да, ошолор эгерде буну издештен кыйналсаңыздар, ошого эле жазып койсоңуздар, түшүндүрмөсүн толук жазып берет ушулардын ар бирин. Артыкчылыгын, кемчиликтеринен бери баардыгын жазып берет. Ошолор менен дагы пайдалансаңыздар болот. Демек, сиздердин ошол интернет трафигиңиздердин өзүңүздөргө келип аткан жолду мындайча айтканда өзгөртүп тазалап коет экен да. Мисалы үчүн кетип аткан изибизди өзгөртүп коебуз го, биз басып кетип атып, эгер жашыруун бир жака кетип аткан болсо кайталы чыбык менен мындай кылып кырып коюшубуз мүмкүн, же болбосо шыпыргы менен минтип башкача кылып коюшубуз мүмкүн деген жана башка деген сыяктуу да, эми бул маскировать этип коет, шифрлеп коет да. Кийинкиге өтө берсеңиз. Эми VPN'дин иштөөсү боюнча мындай сал кененирээк дагы түшүндүрөлү. Азыр жанагыда биз VPN сервистерин карадык. VPN'ге туташканыңызда сиздин ошо компьютериңизби же соткаңызбы VPN'дин серверине туташат да, VPN серверине. Азыр немени TikTok'ту жаап койгондон через VPN кирип калышты го. Байкап атасыздарбы? VPN аркылуу TikTok'ко кирип калышты. Ооба, ошондой кылып атабыз. VPN аркылуу киргенге болот, көрдүңүздөр. Ошо VPN сиздердин ошол жака кирип атканыңыздарды көрсөтпөй атат да. Эгерде көргөндө кире албайт элеңер да TikTok'ко. Ошон үчүн VPN аркылуу кирип атасыздар. Сиздин интернет трафигиңиз жана эле айтып кеттим, шифрленип калат. Анан VPN сервер аркылуу, сервер деген ошол маалыматтардын баардыгы чогула турган жерде ошо менен сизди байланыштырып атат да, ошол жерге, ошол аркылуу ошого багыттап турат. Эми бул жерде сөзсүз түрдө ошол үчүнчү тараптар кирген сайттарды, сиз кирген сайттарды үчүнчү тараптар көрбөй тургандай кылып көзүн боеп атат, маскировать этип атат. Кайсы маалыматтарды жөнөтүп жана кабыл алганыңыздарды көрө алышпайт. VPN аркылуу кылсаңыздар. VPN сервер трафиктин шифрин чечип, аны өзүнүн ошо каерге жөнөтүш керек, каерден алыш керек болсо, ошол жерге гана жеткирет. Эми мындай VPN жөнүндө мындай сиздер эми адис эмес болгондуктан кеңири аны чук кылып деле үйрөнүштүн сиздерге пайдасы кереги деле жок болуш керек. VPN менде суроо бар да, VPN'ди мисалы только TikTok эле эмес, башка приложенияга колдонууга болот да, Ооба, болот. Бирок биз телефонубузга бир деле көчүрүп койдук, ошол биздин телефонду башкаратпы дегеним да. Ошол аркылуу көрө бересиздер да, башка приложенияларды көрүңүздөр. Сиздин көрүп атканыңызды башкалар көрбөсүн, билбесин десеңиздер, ошол аркылуу анда биз мындай кылып атпайбызбы? Мисалы мен TikTok'ту иштетер деле үйгүзүп коем да. Анан андан чыгып кетсем, өзү өчүп калат. Анан башка приложенияга кириш үчүн VPN'ди деле иштетип койсом боло берет экен да, Боло берет, ооба. VPN коопсуз болуп атпайбы? Эми мындай чындап кооптонуп аткан болсоңуздар да, сиздин бир нерсени көрүп атканыңызды бирөөдөн жашырып аткан болсоңуздар, ошондой болсо, анан болбосо эми мындай өтө кооптуу деле маалыматтарыңыздар жок болсо, анда өтө деле зарылчылыгы жок. Бирок эми сөзсүз персональный данныйларды өз мүмкүн болушунча сакташыбыз керек. Ушул жерде дагы бир нерсе жана түндүк немелер бар эмеспи? Түндүк
Ал жерде түндүктөн түндүктү койгон. сиз өзүңүздүн немеңиз менен киресиз да, жөн любой эле ачып кире бербейт го. Ооба. Өзүңүз гана киресиз, анан ошол мамлекеттик ошого түздөн түз жооп бере ала турган гана түздөн түз тез барган адамдар көрө алат да, каалаган эле адам көрө албайт. Бирок сиздер билсеңиздер керек, кайка чогулуштарга, семинарларга барганыңыздарда кол койдуруп алат да. Сиздердин ошол персональный данныйларды обработка кылганга макулмун деп кол коюп бересиңер да, окуйсуңарбы, окубайсыңарбы, бирок кол коюп бересиңер аны. Ошон үчүн бул дагы мыйзам чегинде бул корголгон нерсе да. Ошон үчүн сөзсүз кол койбой туруп силерди даже сүрөткө тартканга дагы болбойт, данныйларыңарды бирөөлөргө жарыялаганга дагы болбойт да. Ошон үчүн силер кол коюп бересиңер барган жериңерде. Ошо барган жерде, урматтуу Гүлбарчын, кол коюп бербей койсок да болобу? Эгерде ооба, эгерде сиздер мындай сүрөткө түшкүңүздөр келбей атса, же ошол персональный данныйларыңарды, өзүңөрдүн личный данные, фамилия, имя, телефон, номер телефон, адрестериңер бериңер келбей аткан болсо, кол коюп бербейсиңер да. Түшүнүктүү, рахмат. Анан бирок ошол көпчүлүк учурда окубайсыздар да, окубай эле кол коюп койсо. Окубай эле кол коюп берип коебуз, көп жолу кол коюп Ошол дагы маалыматтык коопсуздуктардын бирөөсү болуп эсептелинет да. рахмат. Атайын сурайт да кол коюп бер деп, анан кантип кол берем. Бирок эми сиздердикин ошо мына барган жерлерде, азыркы барып аткан жерлерде булар жаман максатта колдонушпайт да. Байкашыңыздар керек да, эгерде ошондой жерге барып калсаңыздар, этият болушуңуздар керек. Анан азыр могу бардык эле бир мындай бир багыттуу, бир ойлуу эле бардык жакшы бир прогресстер үчүн жасала турган иштер болсо, анда кол коюп беребиз да бардыгыбыз эле. Эми шифрлеп койгон маалыматтарды баягы шифрлегенди да үйрөнүш керек. Эми муну сиздер кылсаңыздар, биринчиден көбүрөөк убакыт кетет, экинчиден мындай кайра аны жазыш үчүн да кыйла убакыт кетет да. Ошон үчүн аны адистерге жасаткан жакшыраак болот. Кийинкиге өтсөңүз. Эми сөзсүз түрдө урматтуу айымдар, ошол баягы орчундуу маалыматтарды айталы отчет деле деп коелу да. Эсеп кысап, сиздер деле бересиздер да эсеп кысап. Же бир проект деле жазасыздар, ошонун эсеп кысаптарын деле даярдайсыздар, же кандай документ иштерин кыласыздарбы, сөзсүз түрдө камдык көчүрмөсү даярдап коюш керек. Муну резервная копия деп коет да. Сөзсүз түрдө ошол документтериңиздердин копиясы болуш керек. Мисалы үчүн айталы, сиздердин маалыматтарыңыздар сакталган, бир эле компьютерде сакталган болсо, ал жерде ага вирус түшүп калышы мүмкүн, жанагындай эле коопсуздук чаралары колдонулбай калышы мүмкүн. Же болбосо мына атайын өрттүн сүрөтүн коюп койдук, Кудай сактасын, бирок өрт болуп кетиши мүмкүн, суу каптап кетиши мүмкүн, жана башка да колдон түшүп бузулуп кетиши мүмкүн, бала чака суу куюп бериши мүмкүн үстүнө. Мына жакында эле менин кызым суунун үстүнө коюп бузулуп калды. Ошого окшош нерселер болуп калыштары да эле мүмкүн да. Ошол учурда биздин баягы керек болгон документтерибиз жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө анын камдык көчүрмөсүн, резервная копиясын жасап коюшуңар керек. Алар мына жөн эле колдонуучу, биз азыр бардыгыбыз эле, сиз деле биз деле компьютердин колдонуучубуз да. Мунун программасын иштеп чыкпаган болсок, демек биз колдонуучу катары эсептелинебиз. Бул колдонуучулардын каталары болуп калышы мүмкүн да. Файлдар кокустан жок болуп кетет. Бул компьютердеги маалыматтарды дайыма сактаган, постоянно анан туруктуу эс деп коет да. Туруктуу эс деген бул биз жазып аткан учурда туруктуу эске барат, анан кийин постоянно эске барат. Ошондо эгер себеп өчүп калган болсо, айрыкча компьютерде иштеп аткан болсоңуздар, өчүп калат маалыматтар, баягы сохранитти баспасаңыздар. Ошол жерде катуу дискке сакталыш керек. Түшүнүктүү, ооба, ошондой Ошол болгон. жерге компьютерлерге Калганда бардык немелерибиз өчүп калып, кайрадан жазып атабыз. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул эми жаңы компьютерлер автоматтык түрдө азыр сактап калышкан, себеби операциондук системаларда башкачараак болуп атат, жаңыларды коюп атышат. Эми көпчүлүк адамдар азыр мурункуларды иштетип атышат да. Анан оперативный память дагы кичинерээк болот, анан операционный системасы дагы мурдагыларды коюп атышат. Анан ошондо утуру жасаган иштериңиздерди сактап сохранить деп алсаңыздар, ошондо катуу дискке сакталып калат дагы, жок болуп кетпейт, кайта улап кете бересиздер да. Өзү документ баштап папка ачып, файлыңызды сакталыш керек.
эски Анан немелер бар. ошого дагы Жаңкы вирус түшүп калышы мүмкүн. Компьютерге түшкөндөй эле катуу дискке дагы вирус түшүп калышы мүмкүн да. Ошондо дагы сиз вирус түшүп калса, демек сиздин баягы маалыматтарыңыз жок болуп кетиши мүмкүн. Же файлыңыз структура эле кээде төрт бурчтук болуп калат. Баардык квадрат тамгалардын баары ушундай болуп калат. Ар кандай нерсе болуп калышы мүмкүн да. Анан жана эле айтканда табигый кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Ар кандай кесепеттүү программалар, вирустар түшүп калышы мүмкүн, зыяндуу программалар түшүп калышы мүмкүн. Мына ошол үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Сөзсүз ошодон коргонуш максатында резервдик копия жасап алышыбыз керек. Резервдик копия. Буну кандай кылсаңыздар болот? Буну биринчиден бир немеси, мисалы үчүн флешкага жөнөкөй мисалы, флешкага сактап аласыздар. Же болбосо да бир жесткий диск сырткынан терабайттык дисктер бар, ага сактап коюшуңуздар мүмкүн. Же эң жакшысы эле облачная технология да. Облакага кирип, мисалы үчүн баардыгыңыздарда электронный почта барбы? Электронный почта баардыгыңыздарда эле болсо керек, Ооба. Ошол жерде облако деген бар. Хранилище бар. Ошол жерге бар. сактап коюңуздар. Ошол азыркы кийинирээк ачкандарга азыраак гигабайттагы 8 гигабайт эле ушундай эле берип атат. Бирок ошого деле мындай күчтүү программа эмес, мына жөнөкөй документтер көп эле батат. Ошого сактап койсоңуздар болот. Ошол эле учурда сүрөттөрдү деле ошого сактасаңыздар болот. Же болбосо Google дискке сактап койсоңуздар да жакшы. Google дискке бир атайын папка ачып, документтер деп, же болбосо бул проекттин документтери деп аталышын да туура жазып, ошол жерге сактап коюшуңуздар керек да. Эмне дейт, азыркы күндө дейт, адамдар издөө менен убактысын көп кетирип коет деген. Азыркы эмес, деги эле кылымдардан эле ушул нерсе бар да. Айталы жөнөкөй эле бир нерсе, ручканы деле бир жерге кое алып сыйпаланып издей беребиз, телефонду кое алып сыйпаланып издей беребиз. Мына ушулар дагы бүгүнкү күндө убакытты көп алып койгон, бизге зыян келтире турган нерселер экен да. Ошон үчүн ар бир нерсени өз ордуна коюш керек. Ошол сыяктуу эле дисктерде дагы, компьютерде дагы, облакада дагы атайын ошо папка ачып, папканын ичине папканын атын туура жазыш керек да. Мисалы үчүн айталы, проектке тиешелүү документ болсо, проект деген папканы ачып, проект 2024 деп папка ачып, анын ичине файлдын чыныгы атын коюп, анан сактасаңыздар, тапканыңыздарга оңой болот да. Кээ бирлер документ 1, документ 2, документ 3 эле кете берет, анан кийин анын ар бирин ачып канча убакытты кетет. Ошол кеткен убакыттын ичинде ал пайдалуу бир нерселерди жазып же окуганга кетирсе жакшыраак болмок да. Андан кийин ошо Google дисктен дагы сиздер биринчи ачасыздар да, ал жерге регистрация болосуздар. Google дискти ачып, анан адан дагы ссылкасын берүү менен, ошол жерде документтин ссылкасын берүү менен бирөөгө жөнөтсөңүз болот. Бирок анын ссылкасы менен жөнөтүп аткан учурда дагы этият болуп жөнөтүшүңүздөр керек. Ал жерде 3 учурду сакталат. Как читатель жөнөтөсүз, аны окурман катары гана ага бересиз. Же болбосо редактор катары беришиңиз мүмкүн. Ал оңдой ала тургандай кылып. Же болбосо дагы жөн эле колдонуучу катары кылып берсеңиздер болот, бирок ошону берип атканда көбүнчө эле ошол окурман кылып эле бергениңиздер жакшы. Эгерде редактор кылып берип койгон болсоңор, айталы мына проекти деп коелу да, ал өзүнө ылайыктуу кылып жазып коюшу мүмкүн да алган тарап. Ошондой дагы жактары бар. Ал сиздин ошо дискиңизде сакталып атат, анын ичинде оңдолуп калган болсо, аны өзүңүз дагы байкабаган абалда бир туура эмес кесепеттерге алып келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы кагазга жазылган документти, кагазга чыгарып алып көтөрүп жүргөн документке караганда электрондук сактаган документти өтө этият мамиле жасашыбыз керек. Кийинки слайдка өтүп берсеңиз. Ушул өтүп аткан немең сакталып калабы? Азыр кичине неме мынерде иш чыгып атат да. Ооба, запись жүрүп атат. Айгерим запись кылып атат. Айгерим запись кылып атат. Ошону ушул немеден группадан көрө берсек болот экен, а? Ооба. 5 мүнөт атканда 5 мүнөт неме кылып чыгып турат экен. Майли, рахмат. Эми ошол камдык көчүрмө дедик, бул резервная копия. Эми мындайча айтканда, биз ошол бүгүнкү күндө биз айрыкча мына окутуучулар биздин мамлекеттик тилдин дагы өнүгүшүнө салым кошушубуз керек. Эгерде ушундай инженердик, техникалык багыттагы терминдерди биз киргизип, биз колдонбосок, анда башка эч ким колдонбойт, жөн адамдар да колдонбойт. Ошон үчүн баягы өтө эле баягы эмне дегенде ашача кыргызча жазып бир деп ойлобоңуздар. Мүмкүн болушунча биз ушу мамлекеттик тилде
жакшы жазганга, жакшы үйрөнгөнгө аракет кылганыбыз жакшыраак болот деп ойлойбуз да. Ошон үчүн камдык көчүрмө деп колдонуп атабыз резервная копияны. Эми буну дагы камдык көчүрмөнүн дагы бир нече түрлөрү бар дедик. Биринчи толук бойдон камдык көчүрмө. Бул жерде бул копияда баардык убакытта биз ошо бир документти баардык учурунда толук бойдон көчүрмөсүн алып сактайбыз. Мисалы үчүн жөн эле айталым, мына протокол жазганда деле протокол толук сакталат, анан бизге керектүү жерин гана алып көчүрмөсүн жазып беришет го. Ошого окшош бул жерде толук сакталган, толук камдык көчүрмө болот. Анан кошумча дагы камдык көчүрмө болот. Бул жерде баягы жаңыланган акыркы гана варианты берилет. Акыркы өзгөрүлгөн гана. Жана айттым го, ар ким ар жерден өзгөртөт деп ошол өзгөргөн гана копиясын аласыздар. Анан дифференциальный резервная копия деп коет, дифференциалдык камдык көчүрмө. Бул акыркы толук же кошумча камдык көчүрмөдөн экөөнүн бери өзгөргөн маалыматтардын көчүрмөсү болот. Анан кийин сүрөткө негизделген көчүрмө болуп эсептелинет. Бул баягы эле айткан катуу диск, мындай бир өзүнчө терабайттык дисктер болот. Ошол дисктерге дагы алып сактап койсоңуздар маалыматтарыңыздарды, бул жакшыраак болот. Анан дагы бир нерсени айтайын, флешка дисктерди, мындай катуу дисктерди көтөрүп жүргөн болсоңуздар, көрүнгөн эле жерге барып, көрүнгөн эле компьютерлерге сала бербешиңиздер керек. Себеби ошол бардык эле компьютерлер маалыматтык коопсуздандырылган эмес да. Ал жерден вирустар кайра сиздердин ошол информация носительдериңиздерге, ташып жүргүчүлөрүңүздөргө жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн вирусу жокпу компьютериңин деп сурап, ошентип иштеткениңиздер жакшы. А бирок эң жакшысы почта аркылуу бергениңиздер, же болбосо жанагы неме аркылуу, же болбосо азыр бүгүнкү күндө WhatsApp'тан деле бири-бириңиздерге жөнөтүп коесуздар да документти. WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр болот. Анан неме баягы айткандай Google дискке же облакага сактап алып, ошол жерден ачып көрсөңүздөр болот. Аларды эми почтаңыздар кандай сакталган болсо, ал документтер деле ошондой гана сакталат. Ага эч ким деле кирип ичин өзгөртө албайт, эгер өзүңүздөр ошол пароль логинин ссылкасын өзүңүздөр берип койбогон болсоңуздар. Кийинкиге өтө берсеңиздер. Айгерим, кийинкиге. Эми камдык көчүрмөнүн түрү ар түрдүүчө, булардын кайсынысын колдонсом мага жакшы деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Кайсынысы мага туура келет деп, бул сиздердин өзүңүздөрдүн муктаждыктарыңыздарга, жеке личный муктаждыктарыңыздарга жараша болот да. Эгер маалыматтарыңыздардын толук сакталышын, толук корголушун каалаган болсоңуздар, анда толук бойдон ушул сакташыңыздар керек. Эгерде өзгөргөнүн гана сакташыңыз керек, өтө эле көп бардыгын топтой берип, баягы памятьти толтургуңуз келбейт десеңиздер, анда өзгөргөнүн сакташыңыз керек. Ошол ал өзүңүздөрдүн ошол зарылчылыгыңыздарга жараша түрлөрүн колдонсоңуздар болот да. Маалыматтын бардыгын эле шарактатып, эле керекпи, керексизби, мусорлардын баарын топтоп жүрө берген дагы болбойт. Бекер эле памятьтин толтуруп, анын иштөөсүн жайлатып, ошон үчүн сиздерге керек зарыл нерселерди ошентип сактап койсоңуздар болот. Мына ушул эле жерде дагы мына сүрөткө түшүп эле соткаларыбыздын памятьтин толтура беребиз, ошону дагы соткадан эле ачып туруп эле облакага же болбосо Google дискке сактап тура берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө, мисалы үчүн папка ачып. Мисалы үчүн мен ошондой кылып сактайм. Айталы бирөөдүн паланчанын тою деп жазып коем да, ичине ошонун сүрөттөрү болот. Паланча конференция деп сыртына жазып коем да, ошонун ичинде ошол сүрөттөр болот да. Ошентип папкага аттып жазып, анан ошого гана тиешелүү сүрөттөрдү салып койсоңуздар, ыбырсып ар жерде жүрбөйт. Анан каалаган жерде, каалаган учурда үйдө калып калыптыр, тиякта калып калыптыр, анан соткам толуп калып өчүрүп салдым дебей, ошол жактарга жүктөп койгон болосуздар. Бирок сөзсүз түрдө баягы соткага сүрөт тартып атканда да бир эмес, бир нече жолу тартат го, бир эле немени, кадрды. Ошонун караңыздар, ичинен кайсынысы сиздерге жагат, көзүңүз жумулуп калат, көз жабылып калат дегендей, ошо кайсынысы жаккан бир сүрөттү гана калтырып калганын өчүрүп, анан ошол сүрөттү дагы тигил жакка сактап койсоңуздар, облакада же Google дискте же катуу дискте аларыңыздар дагы ошол жака сакталуу болуп жүрөт. Кийин илгерки болгон сүрөттөрдү альбом карагандай эле кийин дагы көрүп жүрө берсеңиздер болот.
кийинкиге өтсөңүздөр. Как раз Ошентип жана сиздер сактан- иш ошентип чараларды сактай өткөрүп, элесек, память ошентип сактай элесек, эме место жок деп ошентип жазуу чыгат го. жок, ошол сиздерде компьютериңиз, соткаңыздарда ошондой чыгып атат да, соткада место калбай калып атат да. Аны сиздер облакага жана электрондук, мисалы үчүн эми мына жөнөкөй эле нерсени айтайын. Электрондук поштабыз бар, бар Mail.ru же Gmail.com деп поштаңыздар барбы? Ооба. Ошол поштанын ичинде облако бар. Айрыкча Mail.ru'да жакшыраак болот. Mail.ru'да облако деген жазуу бар соткада. Ошол жака кирип, ошол жерде мында плюс деген жер бар. Ошол жака создать папку кылып, ошол жака сактасаңар, анан соткадан өчүрүп коесуңар да, тигил жакта сакталып тура берет. Соткадан өчүрүп койсоңор, памятиңардагы эме болбойт, баягы толуп калды деген чыкпайт. Отур тартып ошол жака жүктөп коюш. Аяктан дагы жакшы жагы түз эле өзүнө тарта берсеңер болот. Ошону өзүн ачып алыпчы, сразу ошол жака сактай берсеңер. Ошондо соткага күч келбейт да. Ошондой кылып сактап койсоңуздар болот. Бирок ошо сактап атканда сөзсүз жанагы кийин эстеп мынтип кыйналбай эле сөз папка ачып, анан сактаган жакшы. Ар бирин өз-өзүнчө зерикпей эле өз-өзүнчө папка кылып. Мисалы үчүн сиздер бир жерде жолугушуу өткөрдүңүздөрбү? Айталы бир айыл өкмөттө бир нече айыл бар да, паланча айылдын жолугушуусунда, а жерде даже видеосу менен алышыңыздар мүмкүн. Аны өзүнчө бир папка ачып, бир папкага сактасаңыздар. Кийинки айыл өкмөттүкүн өзүнчө, алардын баардык папкаларды жалпылап чоң папка кылып туруп, айыл өкмөттөрдөгү жолугушуулар, мисалы үчүн шайлоонун алдындагы жолугушуулар деп өзүнчө ошентип сактай берсеңиздер, анан кийин Кудай бөрүп депутаттык өтүп калсаңыздар же башка болсо, анан обещать эткенди унутуп калбаш үчүн ачып карап коесуздар да. Ошол аны дагы ошо каалаган жерде. Электрондук поштага сактасак, анан галереядан табылабы? Жок, галереяга чыкпайт да, ал сиз почта аркылуу почтаңызга кирип, анын ичинен облакага кирип, анан ачасыз. Анан телефондо жүрүп эле резервное копирование деп өзүнчө эле автоматически жүрө берет да, ошол туура элеби? Же аны жоктотуш керек? Резервное копирование ал дагы жакшы, резервная копия, бирок ал деле тез эле толуп калат да. Ошентип атабы? Толуп калат да, резервная копияңыз деле толуп калат. Анан тиги ошол эми бир нече жолдору бар да, аны деле беркин деле колдоно берсеңиздер болот. Мисалы үчүн мына соткага эле сиз Mail.ru дегенди скачать этип аласыз тиркемени, мына соткага эле. Соткага эле тиркемени скачать этип аласыз дагы, анан ачып киресиз. Ачып туруп, ошо Mail.ru'га. Анан түйүндө мындай сызыктар болот. Ошол жерге кирсеңиздер, облако деп чыгат. Издесеңиздер, чукулай берсеңиздер чыгып калат. Булуттун сүрөтү бар чыгат. Облако деп жазуусу бар. Ошол булуттун сүрөтү барды эле ачып кирсеңиздер, биз илгери киргенбиз да, мурун кирген үчүн бизге көп эме берген, память көп берген. Мисалы үчүн меники 100 да, 100 гигабайт. Азыркылардыкы 8, 15 ар түрдүү ошондой берет. Ошондой болсо деле жакшы эле болот ал деле. Анан ошонун ар бирине ошол папка ачып, анан сүрөттөрүңүздөрдү же кээ бирине документ деп атап туруп, документтериңиздерди сактап койсоңуздар, үйүмдө калып калыптыр, анан флешкам иштебей калды, анан компьютерим иштебей калды дебей, каерде интернет бар болгон жер болгон болсо, любой документти керектүү учурда каалагандай кылып ачып, колдонуп, пайдалана берсеңиздер, өзүңүздөргө ыңгайлуу болот. Маалыматтык коопсуздук бул компьютерлерди жана интернетти колдонгон, ошондой эле соткаларды колдонгон ар бир адам үчүн маанилүү маселе. Анын ичинен депутаттар үчүн өтө маанилүү маселе деп айтабыз да. Эми кечке эле мынтип айтып көп убакытты айта бербей, мындай кыскачараак айтканыбызда ушундай болот. Анан суроо жооп болсо берсеңиздер, көңүл бурганыңыздарга. Кийин суроо берейинби? Бериңиз. Суроо берип алайынчы. Мен суроо берейинби? Бериңиз. Эмечи, ошо телефондо бар эмеспи, Google фото дегенчи? Ошо Google фотого деле өзү сохранить этип калып турбайбы сүрөттөр? Мурунку эски старый видеолор, Ал өчпөйбү немеден? Google фото менен галереянын байланышы барбы, жокпу? Google фото деген галереянын ичиндегини айтып атасызбы? Галерея менен байланышы. Галерея менен байланышы бар го дейм, ошо Google фото деген өзүнчө, бирок мен Google галереядан өчүргөн сүрөттөр деле Google фотодон чыгып калат экен да.
Google фото деген бар. Эгер Google фотого түшкөн болсо чыгып калат. Анан галереядан өчүрүп аяка түшпөгөн болсо, түшпөй өчүрүп койсоңуз, анда өчүп калат да. Мисалы үчүн жана WhatsApp'тан деле бир сүрөттү жөнөтөбүз. Анан тигил ачкынчакты өчүрүп койсоңуз ачылбай калат го. Ошондой баягы тиги Google'га сакталып калган болсо, анда өчүтпөйт. Google'га сакталып калган болсо. Рахмат. Бирок ал Google фото дегениңиз жөн эле мындай ачып кире берсе болот да. Болот дагы сиздин телефонуңуз бирөөдө болгон болсо, эми мисалы үчүн сүрөт болсо эчтеке эмес, аны көрүп кое беришет. Анан бирок баягы неме болсо, документтериңиздер болсо, буну этият кылыш керек да. Ошон үчүн лучше облакага сактасаңыз, сиздин почтаңыздын пароль логинин билбейт эч ким, туурабы? Аны ачып киргинчекти Облака Gmail почтада болобу, Айгерим? Gmail почтада облака болобу? Облака деп карасаңыздар, электрондук почтанын бардында эле бар ошол жерде. Болбосо сиздер Google дискке регистрация болуп, ошо Google диск аркылуу кирсе, ошол жактан ачып колдонсоңуздар болот. Ал дагы 15 гигабайт неме берет, память берет Google дискке. Аны толуп калган болсо, кайра керек эмес, зарыл эместерин өчүрүп коюп иштете берсеңиздер болот. Мына биз азыр Google диск менен иштеп атабыз. Немеде, Россияда баягы санкциядан бери алар Яндекс диск ачып калышты да. Анан эгер Google дисктин эми мен бесплатный версиясын айтып атам. Анан платныйын алсак, память чоң көп, анын платныйын төлөгөндө эми бесплатный эле иштете берсеңиздер болот да. Анан дагы бир нерсе, баягы сообщениеден ошол сөзсүз түрдө биз баягы медиа сабаттуулукка дагы басым жасашыбыз керек да. Сообщение жөнөтүп атканда голосовое сообщение деген жөнөткөнүбүз дагы бул жакшы эмес да. Себеби тиги адам, уга турган адам ар кандай ситуацияда болуп калышы мүмкүн. Эгер ал зарыл маалымат болсочу, бир жерде чогулушта, жыйында болуп калышы мүмкүн, же бир уяттуу жерде болуп калышы мүмкүн, үнүн уга албай турган жерде болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн көбүнчө жазган жакшы да. Сообщениени жазган жакшы. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Буну эми баягы айтпай койсом деле болот эле. Эми маалыматтык коопсуздук болуп атканда айтайын. Соткаңыздарда прослушкалар болуп калышы мүмкүн. Эми сиздер баягы саясатка киресиздер да. Прослушкалар болуп калышы мүмкүн. Ошол прослушкаларды дагы текшерип турушуңуздар керек. Жылдызча решетка 21 решетка менен текшерип турсаңыздар болот. Жазып алабычы азыр? Жылдызча решетка. Так, жылдызча решетка 21 решетка. Анан окейди бассаңыздар. Да, телефонну жашыл баса турган. Кайрайт болсунбу? Кечиресиң, кайрайт болсун. Жылдызча. Жылдызча решетка 21 решетка. Бүтүбү? Ошол жерде карасаңыздар, эми баягы андроидтердики переадресовано деп чыгат. Анан айфондордуку отключено деп чыгат. Мисалы үчүн телефондо эле, менде эле жакында эле, менде мисалы үчүн голосовой сообщение WhatsApp'тардан голосовой жөнөтөбүз го, ошого прослушка бар эле да менде. Жакында эле карасам пайда болуп калды. Анан ошону отключено кылып буларды өчүрүш керек да. Жазуу ошолорду дагы ушинтип карап турушуңуздар керек. Эгер болуп калган болсо, аларды дагы өчүрүш керек. Өчүрүп ошолордун отключено деген чыгыш керекпи? Отключено деген чыгыш керек бар. Отключено деген чыкса, биздикин өтө жок болот. Лично меникин өтө прослушкага коюшат. Ошолорду карап турушуңуздар керек. Анан эгерде болуп калган болсо, аны өчүртүп турушуңуздар керек. Ошол жерде же голосовойго коет, же общий баарына коюп коет, же жазганга коет. Анан ошо сабаттуулук деп эсептелгени бул жазуу да. Жазып сообщениени жазуу түрүндө жөнөткөнүңүздөр. Анан дагы бир маселе, мисалы үчүн сүйлөшөсүздөр, бири-бириңиздерге секреттерди айтасыздар да. Шайлоо учурунда бул өтө неме болот. Желательно видео вызов менен сүйлөшсөңүздөр. Ошондо коопсузураак болот. Эгер анын жанында мындай же сиздин жаныңызда укпай турган, көрбөй турган адамдар болгон болсо, видео вызов кылсаңыздар, видео менен сүйлөшсөңүздөр, ошол баягы эмезе голосовое сообщение көрөсүздөр го, саясатта айрыкча паланча түгүнчө терди базалайлы, берди базалайлы дептир деп анан кийин мындай немелер чыгып анан кармалышып калышат го. Эми сиздер андай кылбасаңыздар керек, кылбайсыздар деп ишенебиз, бирок баары бир мындай сүрөшкөндө даже үйдө деле бирөөнү жамандагыңыздар келсе, видео вызов кылып жамандаңыздар башка бирөөгө.
Гүлзат саламатсызбы? Жылдызча Айгерим, Кийин саламатсыңарбы жалпы жамаат? Эмне үчүн ошо видео вызов кылып сүйлөшүш керек? Кандай мааниси бар? Жок, мен айтып атпаймынбы, беркилериңиздер запись болуп калып атпайбы? Жазганыңыз, анан кийин берки голосовой жөнөткөнүңүз запись болуп кармалып атат да жазылгандар. Бул дагы неме да коопсуз да, кооптуу да. Кооптуу болуп атат го. А видео вызов кылсаңыз, ал запись болуп калган жок, көрүп турасыздар. Ошон үчүн мындай коопсузураак болот да, эгерде анын жанында сизди ошо көрүп угуп турган адам болбогон болсо. Ошондо видео вызовда запись болбойбу? Аны запись кылышпайт да видео вызовду. А беркиңиз сакталып жөнөткөн боюнча калып калып атат го телефондо, WhatsApp-ыңызды деле элестетсеңиз, бирөө менен видео вызов кылганыңыз сакталбай атабы? А беркини голосовой жөнөтсөңүз турат ошол жерде. Канча болсо да аны өчүргөнгө чейин. Ошол, анан бүгүнкү күндө баары биз эми бул сактангандыгына калдым, жанагында кайталап койсуңарбы? Жылдызча решетка 21. Решетка. Инноват эже, биз чатка да жазып койдук. Ошол жактан да карасаңыз болот. Бул жакта Гүлсүнай эжекенин дагы колу көтөрүлүп турат. Ооба, Гүлсүнай эжеке, сизге сөз берейин. Сурооңуз барбы? Жакшы эмелер, действительно азыркы мезгилдеги өтө талапка мындай өтө кооптуу болгон эмелерден маалыматтарды берип атат. Менин суроомда ошо облакага gmail.com деп ошо эмелерди облакага жайгаштырсак, анан кээ бир сүрөттөрдү, маалыматтарды пошталарга жөнөтөбүз да, электронный пошталаргачы. Ошондо каяктан издейбиз? Мурда галереядан издейт элек, азыр каяктан издейбиз? Ошо облакадан эле издей бересиз. Облака деп өзү бер жактан Облакадан издеп, аны скачать этип алып, анан жөнөтүңүз. Эгер ссылкасын берип койсоңуз дагы кооптуу болуп калышы мүмкүн. Скачать этесиз аны, кайра жүктөп туруп, компьютериңизге же телефонуңузга анан жөнөтөсүз. Кайра кантип жүктөйбүз анан ошону? Скачать деген жери бар да. Ошого эме. Ошону мындай үстүн бассаңыз, бир 3 точка чыгат. Ошонун бирөөнү бассаңыз, скачать деген чыгат. Аны кадимки эле жанагы интернеттен деле скачать этесиз го, ошого окшош эле скачать этип туруп, анан жөнөтүп коесуз да. Анан кийин дагы бир суроомда, мына Facebook'та мурда биринчи баягындай биринчи телефондорду колдонуп жүргөндөгү аккаунттарыбыз бар да. Ошолорду кантип өчүрүп салса болот? Анан аны деген башка бирөөлөр колдонуп жүрөт. Мени эң алгачкы биринчи жолу кирип, кайра дагы чыгып кеткем да, Facebook'тан чыгып кеткен, анча катышпай жүрөм, анан кайра дагы неме кылсам, кайра ачышка туура келген, кайра ачканмын да. Бирок анан сиңдилерим айтат да, эже мына жакта дагы бирөө неме болуп жүрөт, бирок сиздин сүрөтүңүздүн ордуна ачсак, сүрөтүңүз турат, аты фамилияңыз турат, бирок эме дейт, ичинде такыр эле башка маалыматтар, башка бир киши колдонуп жүрөт сиздин эмеңизди деп ошентип да, анан издедим, өзүм да олтуруп алып издесем турат ошону кантип жок кылсам болот? Сизде анын пароль логини барбы? Жок, унутуп да калдым аны, неме логиндерин. Унутуп калсаңыз, ошону кайра запрос кылып туруп, унутуп калдым деп жөнөтүп туруп, анан өзүңүз выйти кылып чыгып кетишиңиз керек да. Кайра ошол жерге эле запрос кылсаңыз, ошо неме пароль логинди унутуп калдым деп, анан билбейм, аны кандай кылып колдонуп жүрүшөт башка бирөөлөр. Ошо сизден алып алышкан окшойт да. Ошон үчүн этият болуш керек да, ошон үчүн паролдорду тез алмаштырып туруш керек. Мен чыгып кеткенден кийин ошо пайдаланып калган экен да. Ошон үчүн анан дагы бир нерсе, урматтуу эжекелер. Сиздер бир жерлерге барып, WhatsApp веб кылып ачасыздар, компьютерден. Документ апарып, WhatsApp веб кылып өткөрүп бересиздер. Ооба. Сөзсүз выйти кылып чыгып коюшуңуздар керек. Почтаңыздарды да башка бирөөдөн арып ачып бересиздер, документтер ошону алып бересиздер. Андан дагы сөзсүз выйти кылып чыгып коюшуңуздар керек. Болбосо ошол жерде кала берет, аны алып калган адам каалагандай сиздин данныйларыңызга кирип, пайдаланып жүрө берет да. Окуй, Facebook'та чынында бирөөсү бар да, аны карап көрүп элекмин мен негизи. Экөө ачылганда. Мисалы үчүн бир жерге барып, доклад жасашыңыз керек болсо, барып туруп эле WhatsApp-ыңызды берип коюшуңуз мүмкүн да. Ошондо каерден кирип койгон болсоңор, сөзсүз обязательно выйти кылып коюшуңар керек да, өзүңөрдүн коопсуздугуңар үчүн, маалыматтарыңардын коопсуздугу үчүн. Дагы бир суроом болобу? Гүлзат айым, мен деген бир сүрөттөрдү, фотографияларды бирөөгө тиги телефонго тартып, анан кийин жиберем да. Мисалы үчүн Борекиндей мебель
заказ берет эле моундай деп тиги бирөөнүкүн. Анан Facebook'та ачсам өзүмдүн эмемди ачсам ошолордун баары чыгып атат да. Анан дагы бир жолу ошо эме карточкамдычы дагы сүрөт менен салып ийгем. Аларым дагы галереяда жүрөт. Facebook'та ачсам ошо. Ал сиздин эле галереяңызда болот, ал сизге эле көрүнөт да. Башкалар көрө албайбы ошону? Жок. Инстаграмда деле ошентип жүрө берет го сүрөттөр, ал өзүбүздө эле болот да, өзүбүздүн аккаунтубузда эле көрүнөт да. Facebook'та дагы ошол башкалар көрбөйт, Ошолор эле көрөт да. Анан дагы бир нерсени эске алышыңыздар керек. Мисалы үчүн сиздер сүрөткө тарттыңыздар, бир чогулушту өткөрүп сүрөткө тарттыңыздар, сүрөттөрдү алдыңыздар же башка бир документ даярдадыңыздар. Анан аны бирөө ээ болуп, ошо соц тармактарда колдонуп атат деп болуп калышы мүмкүн ушундай учурдагы. Мындай учурда сиздер аны меники деп коргой албай каласыздар. Коргой албайсыздар. Себеби ада сиздердин укугуңуздар сакталган эмес да. Ошон үчүн эгерде андай өтө орчундуу нерселериңиздер болсо, кыргыз патенттен автордук укук алып койгон жакшы. Мисалы ырчылар деле мен ырым ырдап атат дешет го, ошого окшош. Алар автордук укук алып койгон болсо 500 сомго эле берет. Автордук укук алып койгон болсоңуздар, анда сиз ошо колдонгон адамдарды сотко берип, ушундай иштер жасасаңыздар болот. Мисалы үчүн бир ишкана ача турган болсоңуздар, логотип иштеп чыгасыздар, анын логотипине дагы сөзсүз автордук укук алып койсоңуздар, эгер ошону башка бирөө колдонбойт да, башка бирөө колдонсо, анда сиздерге эме төлөйт. Штраф төлөйт, Штраф төлөйт. Анан колдонгон, эгерде мисалы үчүн айталы бир атала жасагыңар келди, аталанын бир атын койдуңар, технологиясын көрсөттүңөр, ага дагы автордук укук алып койсоңор, башка бирөө колдонсо, сиздерге төлөйт да. Ырчыларга мисалы үчүн гонорар төлөгөндөр. Анан алардын баардын акчасын топтоп, гонорарга утнеме төлөп берет Кыргыз патент. Бул эми мыйзам жагынан корголгону ушундай гана жолу бар. Мунун ээси мен элем, бул менин идеям олурду алып берди эле жүрө беребиз го. Ошон үчүн эгерде идеяларды урдатпай, башкача неметебиз десек, анда сөз биз ага автордук укук алганда гана укуктуу болобуз да. Анан жөн эле ооз эки айтып берсек, эми адамгерчилик гана уят деген нерсе эле гана сакталбаса, атак мыйзам чегинде автордук укук гана сактай алат да. Бул жакта Аселе эжеке да кол көтөрүп атыптыр. Аселе эжеке, сизде суроо барбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Айгерим, уюштуруучуларга аябай чоң рахмат. Өтө маанилүү заман талабындагы суроолор. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан менин суроом, email.ru деген почтам бар эле да. Но ал Россияда жүрүп ачканмын да. Эжекеден сурап калайынчы. Ошону восстановить этсе болобу, болбойбу? Кандай дегендесиз? Почта ачканмын. Электрондук почта? Электронный почта. Россияда ачканмын да, российский номер менен. Азыр парольдорун билбейм да. Паролуңузду билбесеңиз, логинин билесизби? Билем. Логинин кирип туруп, жана забыли пароль деген жер бар го. Ошону бассаңыз, телефонуңуздун номерин сурайт, телефон номер жазсаңыз, ошого сообщение келет. Российский номер менен ачтым эле да ал убакта. Болор, Mail.ru российский да, российский менен иштей берет Mail.ru. Азыр Кыргызстан номер боло берет экен анда азыр, восстановить этсек. Ооба, восстановить этсеңиз болот. Рахмат чоң. Эжекелер, дагы суроолоруңуздар барбы? Суроолоруңуздар, ой пикирлер кандайдыр бир? Саламатсыздарбы, суроо берсем болобу? Болот, Дана эжеке. Саламатсыздарбы жалпысыга. Мен жана угуп анан перебивать этпейин дедим эле. Жана Айгерим эже айтып кетти, бир семинарларга, окутуу сабактарга барганда сиздердин каалооңуздар жок, кол койдура албайт. Ошол документке сиздер окубай туруп кол коюп атасыздар дедиңиз. Биз азыркы семинарларга аябай жергиликтүү кеңештин депутаттары көп катышабыз. Ал жерге сөзсүз түрдө фамилия, атыбызды жаздырып кол койдурасыз. Салам, Айгерим, мени угуп атасыңарбы, жолдош Бүсөр эже? Алло. Ооба, угуп атабыз. Бүсөр эже, кое турабыз, азыр Дана эжекенин суроосун угуп атабыз, Айгерим, автордук укукту через телефон аркылуу алсак. Дана эжеке, сиз уланта бериңиз.
ошол биз аябай көп семинарларга катышып атабыз, жергиликтүү кеңештин депутаттары. Анан ошол жерде фамилия аттарыбызды жаздырып, анан сөзсүз түрдө колубузду койдуртат да. Анан азыр Айгерим эже айтып атасыз, кол койдур, ал силердин укугуңар деп. Биз ошол семинарга катышып, жок, биз фамилия атыбызды жазбайбыз деп, мыйзамдуу болобу же мыйзам жол бербейби? Кандай мыйзамдуу жагын айтып бересизби деген суроо да. Гүлзат эже толуктайсызбы же мен дагы айтып кетейин? Жок, мен суроону сиз айтып атпайсызбы Айгерим эже? Тиги барганда силердин укугуңар кол койбогонго депчи. Мен айттым аны. Анан ошону сиз айттыңыз. Ой, кечиресиз, мен атыңыздарды алмаштырып кеттим, кечирим сурайм. Бирок ошондо ошол адамдын өз эркине коюп, аты жөнүн жазбай койсо болобу же сөзсүз баргандан кийин жазып бериш керекпи? Биз аябай көп семинарга катышып атабыз. Биринчиден, бул өзүңүздүн укугуңуз, жазбай койсоңуз. Бирок сизге ага катышканга сиз өзүңүз кызыктарсыз да. Анан сиз ошого катыштым деген нерсени каяктан далилдеп бере аласыз деген да жактары болуп калат да. Мен мындай суроо, уруксат болсо мен толуктап кетейинби, Дана эжеке? Биз дагы мисалы биз академия катары дагы абдан көп иш-чараларды уюштуруп келебиз да. Уюштуруп, өткөрүп, анан бизде болсо деген баягы донорлорубуз, эл аралык уюмдар дагы бизге баягы каржылык колдоо көрсөткөн тараптарда дайыма талап болот. Сөзсүз баягы регистрационный листиңер болсун. Силер ушул өткөргөн иш-чараңарды бизге тастыктап бергиле. Анан ал жерде деген мындай колонкалар болот. Мен ушул таркатма материалдарды алдым деп кол коесуздар, Ооба. Аты жөнүңүздөрдү, баягы жаш курагыңыздарды жазгандан тышкары кол деп, анан кызмат ордуңуздарды оштон тышкары баягы таркатма материалдарды алдым деп кол койгон. Андан тышкары болсо деген мисалы сүрөткө сиздерди видеого тартууга уруксат деген дагы баягы пункт болушу мүмкүн да. Ага кол койгондор болот, же отказ кылгандар болот. Же болбосо дагы мен катышып атам деген эле подпись, коюп бериңиздер деп суранабыз. Ошондой жер болот. Эми бул жерде өзгөчөлүгү кээ бир учурларда сиздердин паспортуңуздарды, резюмеңиздерди дагы сурап алып, мисалы сиздерден, бул сиздердин жеке маалыматыңыздар да. Паспорт өзгөчө, бул сиздердин ошол резюмеңиздер, ошол маалыматтарды биз мындан ары дагы колдонгонго уруксатпы деген дагы колонкалар болуп калат. Ал жерде деген сиздер окушуңуздар керек да, сиздердин персональный данный деп айтып атпайбы, жеке маалыматыңыздарды обработка кылганга, колдонгонго, башка үчүнчү тарапка, ошол эле донорлорго бергенге уруксатпы деген дагы мындай колонка болот да, регистрационный листте. Ошол нерселерди дагы окуп, анан баягы бар же жок дегениңиздерди, ооба же жок деген макулдооңуздарды бере аласыздар деген кеп болуп атат. Сиздерде мисалы эми иш-чарага барып катышып атканыңыздар анык болгондон кийин, ал жерге жазбайм деп такыр, жок, мен бул менин укугум деп чыккан дагы туура эмес да. Сиздер жазсаңыздар болот, бирок ошол эле учурда мисалы сиздерге мисалы сүрөткө тартканда ыңгайсыз болсо, сиздердин сүрөтүңүздөрдү социалдык тармактарга ошол уюм жайгаштырууга каршы болсоңуздар, анда сиздер ал жерге жок деп жазышыңыздар керек же колуңуздарды койбошуңуздар керек. Сиздердин резюмеңиздерди же паспортуңуздарды башка адамдарга таркатууга, ошол эле уюм, мисалы уюм дагы эми сиздердикин ар бир жака эле жөнөтө бербесе керек, башка бирөөлөргө рассылка кылып берип койбосо керек. Бирок ошондой үчүнчү тарапка жөнөтүүгө каршы болсоңуздар, анда ал жерге дагы карап кол койбойсуздар. Бирок башка учурларда аты жөнүңүздөрдү сиздерди мындай чакырып аткандан кийин бул нерсе баягы регистрациядан өтүп коюш, бул ашыктык кылбайт да. Айгерим, менде бир суроо бар эле да, кызым. Рахмат. Так, кечиресиз Жылыскан эже, азыр бул жакта Зейнеп эжекебиз жана суроосун берип баштаган, андан кийин сизге берейин, кезекти. Мейли. Мен азыр келип калдым да. Зейнеп эже, угуп атабыз, эми сиздин сурооңузду берсеңиз болот. Мен азыр кол көтөргөн жок элем, бая бердим го, Миргүл. Же башка дагы Зейнеп барбы? Айгерим, анда мен сүйлөй берейин, Айгерим. Айгерим, микрофон өчүп калыптыр, Айгерим.
Жылдызхан эже, ооба сиздин сурооңузду угуп берели анда. Айгерим, мындай случай болду да. Биз мектепте отурсак, бир эми болобу билбейм, бир машина менен бир кыз менен бир бала келди дагы. Окуу бөлүм башчынын классына киргиле деди, кирдик. Анан мен суроо бердим. Мен ушундай Аристен келдим, мындай тартып, анан кийин видео запись кылды да. Анан мен айттым, кайсыл жерден келдиңиздер, тааныштырыңыздар десек болбой эле. Кол койдуруп, анан мен Аристти мен билем, проектте окугамын десем эле шап эле токтоп кетип калды. Мына ошондо кол койбошубуз керек болуш керек эле да. Туурабы? А бирок мен ошол машинанын немелерин сүрөткө тартып алгамда, ошону бизди жарыялайтпы же кандайдыр проектилерге неме кылып коюшу мүмкүнбү? Биздин даныйыбызды алыптыр, паспортубуз менен. Ошон үчүн келген адамдын баардыгына эле баардык маалыматтарыңыздарды берип эле, кол коюп эле төштү ача бербеш керек да. Биринчи аны тастыктай турган документтерин сурап, жетекчилигиңиздер алар менен ким экенин тактап, анан иш кылыш керек да азыркы заманда. Жетекчилиги келбей калган экен, биз жолдун боюнда элек да. Туура эле байкашыңыздар эле мүмкүн. Может, бирөөлөр ошо бир проектисин аткарган ишин ошондой кылып аткарып атышы мүмкүн. Жаман ой деле жок болушу мүмкүн. Эми ар кандай учурлар болот да. Негизде ошо кол коердон мурун окушубуз керек экен да. Сөзсүз окуш керек да. Рахмат, аябай маалымат жакшы берип атасыңар. Чоң рахмат силерге. Азыркы күндө орусча тексттер, анан англисче тексттер көп келип атат да. Анан азыр телефондордон мүмкүнчүлүктөрү бар да, переводчиктер. Мисалы үчүн айфондордун өзүнүн текст переводчиктери бар. Сөзсүз перевод кылып, телефондон эле перевод кылып туруп эле түшүнүп, которуп түшүнүп алып анан кол коюш керек да. Рахмат чоң. Бериш керек. Анан бул нерсени балдарга да жеткириш керек, балдарга да айтыш керек. Анан айрыкча жанагы баскан турганын деле жүктөшүп, кыз балдар айрыкча ошентип жүктөгөн дагы муну балдарга жеткиришибиз керек. Өтө кооптуу бул дагы. Мисалы үчүн бир окуя болду дешет, Баткен тарапта. Бир кыз жаңы жылдын алдына келгенде эле катуу оору эле ушу титиреп калтырап эле ушинте берет экен. А көрсө бир бала ошонун данын алып алган да эми базар коргондук экен, түрмөдөн чыккан өзбек бала экен, деп чалып коркутат экен. Ата энеңи өлтүрүп кетем, минтем, азыр жерден жолугасың, мага мындай саласың. Анан 31 декабрь деген күнү бүгүн мен аз барам, сен чыгасың, болбосо үй бүлөңдү кырып кетем дегенде, анан атасы милиция экен, ошону мындай байкап калышып, сураштырып билип калган да, ошентип кызды куткарып калышкан. Мына ушундай учурлар болуп калышы мүмкүн. Бул башка жактан бир кибератака андай мындай эмес. Бул жөнөкөй эле карапайым элдин ичинен деле азыр психологиясы бузулган, психикасы бузулган адамдар өтө көп. Жаштардын арасында да өтө көп. Наркомандар да өтө көп. Ошон үчүн балдарды дагы ушундай нерселерден жакшы коргошубуз керек, эжелер. Эми энелер коргобосо аларды ким коргойт? Мына көрүп атасыздар. Биягы мурдун кезип эмнелер болуп атат. Мына ошолордун баардыгын туура эмес маалыматтан, турмушка чыкканда дагы бирөөнүн атынан туура эмес маалымат жөнөтөт да. Мисалы үчүн турмушка чыккан кыздарыбызга деле башка бир эркектин атынан бир достору деле жаман маалыматтарды жүктөп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн медиа сабаттуу, маалыматтык сабаттуулук деген нерселерге чоң көңүл бөлүшүбүз керек да. Муну интернеттен деле издесеңиздер, видеолору деле бар, орусчасы, кыргызчасы бар. Тынбай ошолорду баягы ыпыр-сыпыр бир мамлекеттерди көрбөй, ушуларды көрүп окугула деп балдарга үйрөтүшүбүз керек да бул нерсени. Эжекелер, дагы суроолоруңуздар барбы? Жок, жакшы бар. Түшүнүктүү болдубу сиздерге? Түшүнүктүү. Абдан жакшы, рахмат. Бул жакта чатка да жана бир суроо жазылып аткан. Айчүрөк эжекеден эң сонун маалыматтар үчүн чоң рахмат. Флешкага сактаган слайд, документтер маалыматты жоготуп албоо үчүн кандай кылсам болот дейт. Флешканы башка компьютерге улаганда жоголуп кетет дейт. Ошол вируста жоголуп кеткени. Аны бирок IT адистерге берсеңиздер, восстановить этип беришет. Зейнеп эже, сизде дагы суроо барбы? Жок, рахмат. Аябай түшүнүктүү болду. Бирок жанакындай офлайн болсо иши зор болмок экен.
Ооба, эжекелер, буюрса райондук деңгээлдеги клубдарды түзүү боюнча ишмердүүлүк жүрүп жатат. Көпчүлүк биздин эжекелер биздин катарга ушул кошулуп атышат. Жаңы клубдардын негизделген сайын жакында Нарын областу боюнча бардык райондордо, андан тышкары Ош облусунда бардык райондордо ушул депутат айымдардын клубу түзүлөт. Сиздер да ал жака сөзсүз катышыңыздар, кошулуңуздар. Абдан кубанычта болобуз. Эгер сиздер биз менен жаңыдан ушул биздин иш-чараларга кошулуп, биз менен иш алып барып аткан болсоңуздар, бизде Telegram группабыз дагы бар, ал жака да кошулуп, сөзсүз ушул жергиликтүү кеңештин депутат айымдарына болгон мүмкүнчүлүктөр жөнүндө дагы кененирээк, толугураак маалыматтарды алып, биздин ушундай чай сүйлөшүүлөрүбүзгө байма-бай катышып туруңуздар. Дагы суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Же кандайдыр бир ыраазычылык, ой пикир болсо Дагы бир кайрылыңыздар. нерсени айта кетейин, ошол баягы жергиликтүү айымдардын клубдары деп мына Ысык Көл облусуна да бир неме жасап келдик. Биз могу Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнө мектеп окуучулары үчүн программалоо курсун уюштуруп келип атабыз. Эгерде ошондой каалоочулар, балдарыңыздар кааласаңыздар, мисалы үчүн өзүңүздөр багытын аныктап берсеңиздер, мисалы үчүн маалыматтык коопсуздук боюнча, ушул боюнча үйрөткүлө балдарды, ушунун программаларын иштеткенди үйрөткүлө деген курстарга эгер жазылсаңыздар, мектеп окуучуларына ушундай курстарды уюштуруп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Онлайн болсо, онлайн үйрөтүп беребиз. Түшүнүктүү, Гүлзат эже, сизге чоң рахмат. Эгер биздин эжекелерден башка суроолор, сунуштар жок болгон болсо, анда биз коштошолу. Айгерим, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы болуп атабы, ден соолуңар жакшыбы? Рахмат. Кечире кирип калдым. Кол көтөргөндөр бар экен. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Абдан сонун болду. Семинар ушунчалык керектүү. Азыркы күндө бардык ушул муктаж болуп аткан семинар болду. Аябай сонун болду. Рахмат чоң. Силерге ден соолуңар болсун. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Абдан сонун кылып депутаттардын баарын сонун кылып дардап атасыңар. Баарыбыз тең укмуш, баарыбыз грамотный болуп кетип атабыз. Жакшы. Рахмат баарыңарга. Арып эжеке, чоң рахмат. Анда биякта кол көтөргөндөр бар экен. Алтын эжеке, сизге сөз берели. Алтын Ашиева. Кутман кеч, урматтуу айымдар, Айгерим айым. Сиз менен кайрадан көрүшкөнгө кубанычтамын. Рахмат, ушундай сонун мындай онлайн окуу уюштурупсуздар. Терең ыраазычылык. Бул азыркы мындай мезгилде аябай керектүү окуу болуп атат. Ошондуктан мен аябай кубанычтамын. Буюрса вот мен дагы бир сунуш катары айтып кетейин дедим эле. Баягы возраст бул жерде жалаң улуу муундагы жаштарыбыз эле бар экен, бирок көбүнчө мындай уже биз 50дөн ашкан аялдар көп экенбиз. Жаш келиндер баягы 25, 35, 40ка чейинки жаш келиндерди дагы бир кандай бир аппат кылып, ошолорго дагы прямой онлайн курстарды уюштурганга кандай бир уюштурсак болобу, Айгерим айым? Алар кандай баягы городовой бир аз угулбай калдыбы, Связь начар болуп кетти окшойт. Саламатсыздарбы? Мен дагы сүйлөсөм болобу? Гүлчахра эже, азыр биз Алтын эжекенин сөзүн аягына чыгарып коелу, Андан кийин сизге сөз беребиз, ооба. Алтын эжеке, сиздин сөзүңүздүн аягы угулбай калды, бирок в целом түшүндүм окшойт. Сөзсүз уюштурганга аракет кылабыз. Биз дайыма ачыкпыз. Сиздерден депутат айымдарда кандайдыр бир муктаждыктар болсо, сиздер сөзсүз бизге кайрылып, темаларды баягы чатка дагы жазып койсоңуздар, биз эксперттер менен макулдашып, сүйлөшүп, анан байма-бай уюштуруп турганга аракет кылабыз. Негизи биздин чай сүйлөшүүлөр ар бир экинчи жуманын 4-күнү сайын болуп турат. Ошол күндө өзүңүздөргө саат 8ден 10го чейин белгилеп алыңыздар. Сонун, кечиресиздер, ошо мен аягы угулбай калды деп атпайсызбы, Айгерим айым? Мен айтканым баягы жаш келиндер, бирди, экинди төрөгөн келиндер үйдө отурушат да, негизинен баягы
аларга ушундай мына баарлашуу дагы керекпи? Анан эң эле баягы зордук зомбулук дагы, баягы жакын арада мына суицидтер, жаш келиндер, баягы жаш жубайлар келинчегин өлтүрүп, баягы күнөөсүз күнөөлүү болуп, аябай өкүнүчтүү нерселер болуп кетип атат да. Ошондо мен айткан бул онлайн курсу дагы бир 2 саат, азыр мына биз сонун 2 саат баарлашып атпайбызбы? Ошондой келиндер менен дагы бир группа түзүп, напрямую сиздер менен централизованный бир аларга ушундай напрямую маалыматтарды жеткизсек, бул кандай бир жакшы жыйынтыгын береби деген биз өткөрүп атабыз жерлерде, мектептерде баягы келиндерди чакырып атабыз, ушундай жумуштарды аткарып атабыз. Бирок ошо сиздер дагы мына онлайн катары, алар ошо сиз айткандай баягындай керек эмес маалыматтарды мына жогоруда Гүлзат айым айтып кетпедиби? Керек эмес маалыматтарды айтпай, сиздерден ушундай сунуштарды укса, достоверныйраак, баягы жеткиликтүүрөөк болмокпу деген ой келет да. Көбүнчө мен ушуну келиндерди кездештирем да. Анан баягы биз чакырган мезгилде алар кайненесинен же баласынан бошой албай келбей калышат. Поэтому вот ушундай периодтарда алар менен согласовать этип группа түзсө, аларга аябай жакшы колдоо болмок да. Мен ойлойм, ошону менен дагы биз кандай бир азыркы терс көрүнүштөрдү жаш жубайлардын ортосунда болуп атпайбы? Биз эми өзүбүздүн немебизди жакшы кетип уже башкаларга дагы маалыматты берип, өзүбүздүн баягы немелерибизди берип атабыз да. Как сказать, опытсызды өткөрүп, бир жакшы немелерибизге, жаштарга бир, как сказать, советтерибизди берип атабыз да. Ошону мен айткым келет. Основной келиндерди азыр послеродовой, дородовой депрессиялар болгон үчүн ошолорду ошол ошол категорияны дагы камтып кетсек. Рахмат. Алтын эжеке, чоң рахмат, сунушуңузга биз эске алабыз. Анда бул жакта Айсель эжекенин да колу көтөрүлүп турат. Айсель эжеке, сизде да суроо барбы? Да, Айгерим, мен дагы ушул Алтын эжекеге окшоп айтайын дедим эле. Андан кийин мына ушундай окуу основном биз мына 2023-төн баштадык да. Биздин уже депутаттык мөөнөтүбүз аяктап жатат да. Ооба. Биз мына мисалы үчүн мен ушул акырындап калганда көп нерсени түшүнүп атам да. Анан кийин ушул нерселерди мисалы үчүн депутат болуп турган айымдарды кошолу, анан кийин ушул депутат шайлоо бүткөндөн кийин эле ушул окууларды баштасаңыздар активдүү болуп деген ойда. Рахмат, сунушуңузга чоң рахмат. Проект боюнча дагы, жазуу боюнча дагы жакшы окууларды өткөрсөңүздөр жакшы болот эле. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен да ушул боюнча айтайын дедим эле да. Технологиянын заманы болуп атпайбы? Эртеден бери жакшы нерселерди үйрөндүк, башкаларга да жайылтканга аракет кылабыз. Буюрса, анан кийинки сабактарды ошо проект боюнча уккум келет да, үйрөнгүм келет. Себеби үйдө турган жаштар көп эмнеден баштасам, эмне кылсам деп отурушкандар болот да. Аларга дагы кеңеш кылып айтып кетсек, бир аз болсо да салым кошконубуз болотпу деп ойлойм да. Гүлбарчын эжеке, Айсель эжеке, сиздерге чоң рахмат, сунушуңуздарды эске алабыз. Биз 4 күн катары менен ушундай онлайн сиздерге инвестицияларды тартуу жана долбоор даярдоо боюнча онлайн жолугушуу өткөргөнбүз. Мүмкүн сиздер катышпай калгансыздар. Бирок эгер муктаждык болгон болсо, биз кайрадан ошол тренерлерибизди суранып, кайрадан сиздерге өтүп бергенге даярбыз. Мен сиздерге группаларга анда ошол мурданкы өткөрүлгөн иш-чаранын баягы записин дагы жөнөтүп кое алам. Ал жактан дагы көрүп, баягы эсиңиздерге салсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө. Так, кийинки бизде Гүлнара эжеке кол көтөрүп атат. Гүлнара эжеке, сизге сөз. Бостонова Гүлнара. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, угуп атабыз. Бизге ссылканы жөнөтүп коесуздарбы деп атырмын. Депутат айымдардын клубунунчу. Анткени Ак Суу району боюнча айым депутаттардын клубун түздүк. Уже. Анан ошол бул чоң группага киришип, ушундай сабактарга катышса жакшы болот эле да. Сөзсүз бөлүшүп коебуз. Рахмат. Надира эжеке, сизге сөз. Гүлзат айымга да чоң рахмат баарыңарга. Аябай жакшы сабак болду. Дагы бир суроо. Окуучуларга ушундай сабактарды уюштуруп бергенге кимдер менен байланышабыз? Кайра эле сиздер. Мен айтып кеттим, биз ошол окуучуларга дагы курс өтүп турабыз. 3 айлык мөөнөттүк курсубуз бар, 72 сааттык.
мектеп окуучулары үчүн ошол Жогуш айыл өкмөтүндө биз практиковать эттик. Бул ошо мыйзам чегинде ошо окуучуларга күч келтирбей турган, ата энеге күч келтирбей тургандай суммада койгонбуз. 1200 сом бул программирование үчүн 1200 сом деген бул өтө аз, билесиздер. Аябай аз болот эле. Өтө жогорку акчалар төлөнөт ага программирование курстарыбызга. Анан биздин Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин ошо биздин кафедранын астында программалоо курсубуз бар. Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиядан өткөн, ошонун сертификатын беребиз 72 саат менен. Аябай Жөнөкөй окуучу эмес мындайларга өзү айына 2000ден 3 айга окутабыз. Эми аны деле биз ошо мугалимдердин балдарына деп ошо мугалимдердин акчасы аз деп ошон үчүн акчасын аз койгонбуз да. Онлайн кылып мектеп окуучулары үчүн ошо 1200дөн окутабыз. Аябай Бир айына. Бир айына 3 жолу сабак болот, 2 сааттан болот ар бир сабак. Себеби 1 саат тапшырма үйрөтөбүз, 1 саат анын тапшырмасын аткарабыз. Бирок бир талап болот, сөзсүз ал балада интернет жакшы болуш керек, анын компьютер, ноутбуку же компьютери болуш керек да. Анда ушуну ишке ашырганга аракет керек экен. Гүлзат эжеке, мындай кылалы, сизге Гүлзат айымдын контактылары менен бөлүшүп коелу, бул маселе боюнча дагы жеке өзүнчө дагы кененирээк талкуулап, сүйлөшүп, макулдашып алсаңыздар жакшы болот экен. Мейли, рахмат. Аябай сонун болот. Миргүл эжеке Кубатова. Саламатсыздарбы, айымдар? Айгерим, кечээ Саламатсызбы, офлайн көрүштүк эле, бүгүн Ооба. онлайн көрүштүк. Кубанычтамын, Гүлзат эжеке, сиз менен таанышканыбызга да аябай кубанычтабыз, аябай сонун маалыматтарды бердиңиздер. Гүлзат эжеке, сизге бир эме суранычым бар эле да. Гүлзат эжеке. Айтыңыз. Баягы VPN боюнча айттыңыз го, менде связь жакшы мындай болбоду да, жакшы уга албай калдым, жакшы катышаттым анан. Ошону баягы иреттеп экрандык запись болот го, кантип киребиз? Айгерим эжекеде запись. Жок, түшүнбөдүңүз, бул общий бүгүнкү сабактын записи да. Сиз айткан процесстин жүрүшүн мындай экранный запись кылып бере аласызбы? Мындан кийин мынаны, Экранный запись кылып жөнөтүппү? Видео кылып даярдап жөнөтүшүм керек экен, ошондой деп атасызбы? Ооба. Эгер керек десеңиздер, майли жазып, ошонун видеосун жазып жөнөтөйүн. Ошентип койсоңуз, мына жерде баарыбызга аябай жардам берген болот элеңиз да. Болуптур. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Болуптур. Азыр бир аксыдамын деди бир эжеке. Мен дагы аксынын кызы болом деп койду. Ооба, абдан кубанычтабыз. Миргүл эжеке, чоң рахмат сунушуңузга. Так, бул жакта деген башка суроолор калган жок окшойт, Баарыңыздар бердиңиздер, кол көтөргөндөр. Эч кимди унутуп калбадыкпы? Миргүл, бир сунуш дагы кызым. Жанагы Гүлзат эжеке айткан программалаштырууну окутуу окуучулар үчүн деп, ошону жанагындай WhatsApp'тан таштап койсоңор жакшы болот эле. Жакшы улап эте албай калдык да. Мындай кылабыз эжекелер. Эгерде ошого макул болуп бизге эми балдарыңыздар жаздырсаңыздар, бирок оплатасын биз предоплата кылабыз. Себеби биз көрүп атабыз да, окуп төлөбөй кетип калат да. Себеби мен бир өзүм эмесмин. Бизде 5 мугалим 5 багытта окутушат да. 0дон баштап даярдайбыз. 5 мугалим аларга эми бекер окутушпайт да азыр. Анан ошон үчүн анан мындай кылабыз. Утуру записин биз Telegram каналдар аркылуу үйрөткөн нерсебизди жөнөтүп турабыз. Ошол төлөгөн балдарга. Анан утуру баягы унутуп калган жерин кайталап үйрөнө беришет да. 1 жылга чейин запись аларда сактала тургандай кылып жөнөтүп турабыз. Ошондо айына 1200дөн төлөйт да, Айына 1200дөн төлөйт. Жумасына 3 жолу сабак болот. 2 сааттан. 1 саатында үйрөтөбүз, 1 саатында ошо үйрөткөн нерсени жасатабыз да. Жакшы, ошону маалымат катары жарыя кылып эле WhatsApp'ка таштап койсоңор, биз ошо балдарды сурангандары көп да, уюштуруп берет элек. Анан окууну бүтүп ОРТсы 110дон ашкан болсо,
Бизде азыр бюджетный да место бар, мүмкүнчүлүктөрү болсо ошо программированиеге кирсе болот. Мугалимчиликке 120дан өйдө, а программированиеге 110дон өйдө ашса болор эт катышса. Бюджеттик орундарга. Мындай кылайлы, эжекелер, эгер сиздерге ушул тема кызык болсо, өзгөчө, мугалим эжекелер, Гүлзат эже менен кызматташабыз, мындан ары дагы иштешет элек, ушундай балдарыбызды окутат элек десеңиздер, сөзсүз мага жазып койсоңуздар болот. Мен эгер Гүлзат эжекенин уруксаты менен сиздин контактыларыңыз менен бөлүшүп коем. Андан ары баягы кызматташуунун жол-жоболорун өзүңүздөр жеке талкуулап аласыздар. Бул дагы абдан жакшы мүмкүнчүлүк, себеби дегенде бүгүнкү күндө программирование, ушул IT адистиктери абдан замандын талабы болуп жатат. Мыкты IT адистерди табуу абдан оорго туруп жатат. Ошондуктан мындай кадрлар биздин Кыргызстан үчүн, мекенибиз үчүн абдан зарыл. Өзүңүздөрдүн дагы неберелериңиздерди, балдарыңыздарды окутсаңыздар жакшы мүмкүнчүлүк экен. Эгер биздин темабызга маалыматтык коопсуздук темасына тиешелүү суроолоруңуздар болсо, азыр бериңиздер. Болбосо биз акырындык менен жыйынтыктайлы. Саламатсыздарбы? Мен Саламатсызбы Гүлчахра эже? Да, угуп атабыз. Күтүп отурамын. Сизге сөз. Бир аз кечигип кирип калдым. Унутуп калыпмын, анан эстеп ача койдум. Угушумча аябай жакшы нерселер болуптур. Жакшы сөздөр айтылыптыр. Баягы депутат айымдарынын клубу деген менин суроомда бардык немеде райондордо ачылып атабы, азыр түзүлүп атабы? Ооба, республика боюнча бардык райондордо түзүп атабыз. Биз Жалал Абадда, Баткенде булуга чейин түзгөнбүз. Азыр Нарын, Ош облустарында болот. Анан акырындык менен ушул Көлдө дагы түзүлгөн. Таласка дагы барабыз. Ушинтип бардык республика боюнча бүт райондордо түзүлөт. Андан клубтардын эң негизги максаты бул ушул сиздердин депутат айымдарга кандайдыр бир пикир алмашуу, бир дараметин жогорулатуучу аянтча түзүп берүү. Андан тышкары ушул сиздер дагы жана сөз кылып калдыңыздар, келечектеги шайлоо боюнча жергиликтүү кеңештин шайлоосуна ушул сиздерди даярдоо кандайдыр бир сиздерге колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бул демилге ушул клубтарды түзүү биздин ушул негизги өнөктөшүбүз болгон Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте өткөрүлүп жатат. Жакшы экен, өтө жакшы экен. Баягы бир өткөндөй биз сурообузду бул нерсе башталып калыптыр, эртерээк болсо жакшы болмок экен эле. Анан баягы аялдарга жардам көрсөтүү дегениңер аябай жакты. Азыркы учурда мен дагы бир сунуш катары сөзүм, ажырашуулар аябай көп болуп атат. Баягы бир айым айткөндөй 1-2-3 балалуу болгондогу келиндердин ажырашуулары аябай көп болуп атат. Биз мисалы үчүн арабаныбызда дагы ажырашуулар аябай көп. Ошолорду ошо айткандай баягы келиндер менен сүйлөшүп, келин менен кайнынын ортосундагы мамилелер тууралуу ушундай нерселерди дагы окутуш керек болуп атат. Сөзсүз Гүлчахра эже, чоң рахмат. Сиздерде 18 июль күнү адашпасам, ушул райондук клубтардын Араван району боюнча депутат айымдардын жолугушуусу өтөт. Ошол жерден дагы өзүңүздүн сунушуңузду берсеңиз, сөзсүз биз эске алабыз. Дагы бир нерсе, биз 18-де Ташкентке Кыргызстан, Өзбекстан ортосунда бизнес форум болуп атпайбы? Ошол жака кетип аттык эле. 18-де биз кайтабыз да, 16, 17, 18 болот. Ошондо болбой калсак, болгон программаларды ушул немеден билип алсак болот да, ушул группадан. Ооба, группада бардык маалыматтар берилет. Майлуу болуптур, рахмат барыңыздарга. Анда эжекелер, сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө ыраазычылыкты биздин бүгүнкү Гүлзат эжекебизге билдирели, анткени бизге маалыматтык коопсуздук, ошол биздин электрондук почталарыбыздагы мүчүлүштүктөр боюнча маалыматты кантип сакташыбыз керек, өзүбүздүн жеке маалыматтарыбызды кантип сакташыбыз керек, абдан сонун маалыматтар берип өттүңүз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип бөлүп биздин депутат айымдар менен пикир алмашканыңызга. Кезекте кийинки жолугушууларда дагы сиздин баягы
сезсеңиз, ушул сиздин темаңыз депутат айымдарга кызыктар болсо, сиз менен дагы кызматташканга, сиз менен дагы көрүшкөнгө да кубанычта болобуз. Мастер-класс өтүп берем кийинкиде. Кантип ачыш керек, табыш керек. Ооба, ошондой кылыңыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы эс алыңыздар. Анда кийинки суроолоруңуздар пайда болсо, чаттан, биздин группаларыбыз бар, группалардан сүйлөшөйлү, дагы активдүүлүгүбүздү көрсөтүп турайлы. Жакшы эс алыңыздар. Рахмат, жакшы алыңыздар. Саламатта тургула. Чоң рахмат. Түнүңөр бейпил болсун. Сиздер Бейпил түн барыңыздарга эң сонун жолугуш болду. Рахмат Айгерим, азаматсың. Чоң рахмат. Жакшы, жакшы